Салам мекендештер, арбаңыздар. Урматтуу мекендештер, Россия Федерациясынан негизле реестрге түшүп калган жарандар кээ бирөө чек арага чыгып кетип атат, анан кийин кээ бирөө самолет менен учуп кетип атат. Ошол боюнча туура чыгуу жолу да бар. Себептеген жакында эле биз ошол аэропортто баратканда бир көрүнүштү көрдүм. Токетер жери реестрге түшүп калган мекендештер аэропорттон чыгып атканда эч кандай тоскоолдугу проблема болбошун кандай туура чыгыш керек ошол жолун дагы силерге айтып беребиз. Анан кийин көп учурда биздин жарандар мекендештердин видеолору соц сеттерге чыгып атат. Мына мен чек арага кирди чыкты кылып туруп эле анан кийин реестрден чыгып калдым деген. Бул жаатынан негизи бизде конкреттүү далил жок, бирок кокусунан силер ошо кирди чыкты кылып калам десеңиздер, биз чечип жаткан жамаат бар. Көп балалуу болсоңуздар, ооруп атсаңыздар, эгерде акчага чындыгында муктаж болсоңуздар, диаспорадан десеңиздер, силерди бекер чыгарып, бекер алып келет. Телефон номерин айта кетейин: +7 900 155 55 58, экинчи номер +7 929 633 74 65, Волгоградский проспекте Абу-Бакр жана Замир деген мырзалар. Эми биздин негизги тема. Жакында эле Москва шаарынан Бишкек шаарына учуп баратканда аэропорттон самолетко отурардын астында полиция кызматкерлери биздин мекендештердин бир нече мекендештердин тизмесин алып туруп, атынан атып туруп, фамилиясын атып туруп, чыгарып туруп, анан кийин реестрге түшүп калган мекендештер экен, колуна уведомление берип атат колунан. Ал уведомлениени биз сөздүн ачыгы мен көрө алган жокмун, эмне уведомление экенин жана эмне деп жазылып турганын. Бирок предположительно, мындай предположительно айта кете турган болсок, бул же болбосо силерге Россия Федерациясына тыюу салынды деп ошо тыюу салгандар уведомлениени колуна карматып атат ошол жерден. Же экинчиси болсо түшүндүрмө уведомление болушу мүмкүн. Бирок кандай болгондо дагы реестрге эгерде силер түшүп калсаңыздар, Кыргызстанга кетем деп камданып атсаңыздар, анда билетти сураныч заранее албай, ошол учарга жакын калганда алыңыздар. Түшүнөбүз, бир аз баасы кымбат болушу мүмкүн, бирок колуңарга жана уведомлениени берип койбош үчүн, ошон үчүн кетердин астында 2-3 күн калганда алып туруп, ошентип камданып кетсеңиздер, жанагы уведомлениени силерге тапшыра албайт. Себеп деген полиция кызматкерлери МВТ системасы азыр бүт Россия Федерациясына бүт система менен чогуу киргизип атат. То есть МВД азыр мектепке да киргизет. Эгерде биздин балдар реестрге түшүп кала турган болсо, регистрациясы туура эмес болсо, анда МВД школго, мектепке запрос жөнөтөт. Мектеп болсо ата-энесинен талап кылып, же болсо баласын отчисление кылганга дагы укугу бар. Андан тышкары налоговый орган менен жана финансовый орган менен дагы азыр карын катнаш. Налоговый орган менен эгерде биздин жаран Россия Федерациясына эмгек келишими жок болсо, ошонун негизинде налог төлөнбөйт. Демек, налог төлөнбөсө реестрге түшүрүп койгон дагы ошол себеп. Үчүнчү жааты финансовый сектор. Эгерде силер реестрге түшкөндө автоматтык турда карта дагы блок болот. Себеп деген бул МВД менен ошо финансовый сектордо, банковский сферадагы полностью взаимосвязь болгон. Ошол себеп менен эле азыр аэропорт менен дагы жана билет сатуу системасы менен дагы азыр коллаборация болуп атат. МВД менен Ички иштер министрлиги менен аэропорттагы немет эгерде экөө ошо чогуу бул жаатта иштейбиз деп ниеттенип толугу менен ошол система күчүнө кирсе, анда ар бир ошол учуп атканда да, кирип аткандагы заранее бүт жарандардын маалымы болуп турат. Ошол себептен негизи бул бар, бирок азыр максималдуу тез иштебейт. Ошон үчүн реестрге түшүп калсаңыздар, анда Кыргызстанга учуп, анан кийин шашпай учуп келем деп атсаңыздар, анда заранее билет албай, учарга жакын билет алып туруп, учуңуздарды силерге бир сыйра суранып кетебиз. Себеп деген бул уведомлениени колго алгандан кийин аякта эмне бар азырынча териштирип атабыз. Кийинки выпускарда силерге Кудай буйрса айтып беребиз. Негизи Россия Федерациясында 30-жылга чейин миграция жааты күчөйт. Мындан тышкары дагы кандайдыр бир толуктоолор кирет. Мигранттарга оор болушу мүмкүн. Ошол себептен эгерде мүмкүнчүлүк болсо Кыргызстанга барып, Кыргызстанда деле жумуш орундары бар, мекенибиз өнүгүп атат, жумуш орундары болуп атат деп биздин жетекчилер айтып атат. Барыңыздар, эмгек кыла бериңиздер. Дагы бул жаатынан жаңылык болсо силерге айтып берабыз. Силер менен Кыргыз диаспора кеңеши төрагасы мен Кубанычбек Осмонбеков. Көрүшкөнчө. Салам мекендештер, арбаңыздар. Москва жергесине Бишкектеги турак жайларды Россияда мекендештерге сатып жатабыз. Марксистский метросунун сатуу бөлүмүн ачтык. Биринчи төлөмү жок. Айына болгону 39.800 сомдон өйдө.
5 жылга рассрочкасы менен жашынакай шарт түзүп бердик. Кичине турак жай боюнча маалымат бере кетейин. Өзү 18 гектар жерде ичинде мектеп, детский сад, поликлиника, торговый центр жана өзүнүн паркы менен турак жай кетет. Керектүү нерсенин баары ичинде болот. Бул жакта бүт квадратураларды сунуштай алабыз. 41 квадрат метрден баштап 99 квадрат метрге чейин келип алып кетсеңиздер болот. Кайрылыңыздар, себептен батирлер биринчи төлөм жок болгондо 100 батирди сатып атабыз. Анын жарымынан көбү сатылды. Силер үчүн ушул долбоорду алып келдик. Кошумча сөз. Бул жакта эми WhatsAppка жазсаңыздар болот, же болбосо чалсаңыздар болот. Эми биз очередь менен жооп беребиз. Азыр аябай көп заявка болгондуктан очередь менен жооп берип жатабыз. Күтөбүз сизди. Астына дарегин да жазып коем, телефонду да жазып коем, толук маалыматты алып туруп офистен келип Бишкектен батирлүү болуңуздар.